Президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында эртең 13 июнда Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Жыйында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абалы жана өнүгүү багыттары тууралуу маселелер, Кыргызстандын стратегиялык объектилердин тизмеси боюнча сунуштар каралат. Иш-чарага Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, укук коргоо жана күч түзүмдөрдүн жетекчилери, президенттин Баткен жана Ош облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек шаарынын мэри жана башкалар катышат. Жыйын улуттук телерадио компаниянын түз эфиринде, республикалык жана облустук телеканалдарда жана социалдык тармактардагы баракчаларда көрсөтүлөт. Түз алып берүү саат 10:00 башталат. Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик сирктин директору Фархат Бекмамбетов кызматтан кетти. Бул тууралуу маалыматты кабар агенттигине Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен тастыкташты. Ведомстводон Бекмамбетов кызматтан өз каалоосу менен кеткендигин кошумчалашты. Белгилей кетсек, мамлекеттик сиркке Фархат Бекмамбетов 2019 жылдын январь айында жетекчи болуп дайындалган болчу.